Жарык жана көлөкө менен иштөө. Свет, тагыраагы жарык деген эмне? Видео тартууда жарык деген түшүнүк бар. Биз жашоодо жарыкты кандай көрсөк, камерадагы аны ошондой көрөт. Бирок камеранын көзү объектив деп аталат. Ал кадимки телефондордо да, профессионалдык камераларда да бар. Мисалы, бөлмөдө жарык аз болсо, биз начар көрө баштайбыз. Туурабы? Камера телефондордо да ушундай эле көйгөй бар. Ал көйгөйдү чечүү үчүн жарык берүүчү жабдыктар колдонулат. Бул сабакта видео тартууда жарыкты туура колдонууну үйрөнөбүз. Жарык бере турган көптөгөн объектилер бар. Алар жалпысынан табигый жана жасалма деп экиге бөлүнөт. Жасалма жарык булактарына чырак, шамчырак, лампа, фонарь жана башкалар кирет. Башкача айтканда, адамзат ойлоп тапкан жана аны өчүрүп күйгүзүп көзөмөлдөй ала турган бардык жарык булактары жасалма деп аталат. Ал эми табигый жарык булактары алда канча кызыктуураак. Ага күндүн нурлары, жылдыздар, ак карга же айнекке чагылып жарыкты пайда кылган көрүнүштөр кирет. Мындайча айтканда, жаратылыш бизге берген жарыктын баары табигый деп аталат. Мындай жарык булактарын башкаруу мүмкүн эмес. Андыктан биз ага карап иш кылышыбыз керек. Видео тартып жатканда биз ушул жарык булактарын көрө билишибиз зарыл. Андан кийин биздин объекти тагыраагы карманыбызды жарык туура тийгендей кылып жайгаштырып алабыз. Мисалы, бир кишини видеого тартышыбыз керек дейли. Тартып баштар алдында биз аны так көрүнгүдөй кылып, анын денесинде жар караган тактар же ашыкча көлөкөлөр болбогудай кылып жайгаштырышыбыз керек. Ар кандай учурлар болот. Мисалы, съемка түнкүсүн болушу ыктымал. Бул маалда биздин объект же каарман такыр көрүнбөй калат. Кадрда эмне болуп жатканы да түшүнүксүз болот. Ошондуктан биз лампаны каарманыбызга жакырыныраак жайгаштырып, анын караанын жана бетин көрсөтүп тартышыбыз керек. Ошол эле мисал, бирок күндүзгү съемканы алалы. Бул убакта айлана жарык болот. Жарык ашыкча көп болгондо ашыкча жарык же пересвет деп аталат. Ашыкча жарык бул видеодогу дефект. Анда кадрдын жарык жерлериндеги деталдар көрүнбөй калат. Видео тартуудагы дагы бир кездешүүчү маселе бул кадрдагы майда тактар, тагыраак айтканда шум. Буга дагы жакшы көңүл буруу зарыл. Шум же майда тактар деген эмне? Бул дагы видеодогу дефект. Майда тактар кадрдын көркүн бузат. Ошол себептен жылмакай же бири өңдүү көрүнө турган жерлер тегиз эмес болгондой сезим калтырып, тунук болуп көрүнбөйт. Мындай көрүнүштү караңгы видеону абдан жарыктандырганда байкаса болот. Заманбап смартфондор видеого дээрлик идеалдуу тартышканы менен, бирок баары бир түнкүсүн жакшы тарта алышпайт. Ушундай нерселерди эске ала жүрүш керек. Мисалы, майда тактардан кутулуу үчүн тартыла турган кишини жарык жакшы тийген жерге жайгаштырса болот. Же болбосо телефондо видеонун жарыктыгын жөндөө аркылуу тактарды азайтса болот. Жарык булактарын колдонуу менен телефонго видео тартып жатканда төмөнкү эрежелерди сакташ керек. Биринчиси, жарык булагы катары табигый жарыкты колдонуңуз. Ошондо жарыктандыруу жумшак жана табигый болуп көрүнөт. Күндүн түз жана жарык нурларынан абайлаңыз. Алар видеодо таптак көлөкөнү жана жарык тактарын пайда кылышы мүмкүн. Жарык жетишсиз болгон жерлерде видео тартпаганга аракет кылыңыз. Анткени мындан улам видеодо майда тактар пайда болуп, видеонун сапатын начарлатышы мүмкүн. Көлөкө менен иштөөдө ал объектиге кандай түшүп жатканына көңүл буруңуз. Кээде көлөкө кызыктуу эффект жаратуу үчүн колдонушу мүмкүн.